Mınакей uykusuzluk. Uykusuzluktan өлөбү? Же эмнеден пайда болот, кесепет эмне, кантип мындан арылабыз? Мен силерге айтып берем. Андыктан катталып койгула, башкалар менен бөлүшүп койгула. Бул мээдеги болгон каша үчүн uykusuzluk пайда болот. Кайсы бир адам уктап алса, анын жашоосу дагы башаламан. Иши жүрбөйт, алсыз, энергия жок болуп калат. Эми uykusuzluктун диагноз коюш үчүн айтылат врачтар тарабынан жарым саатка чейин оңалактап уктай албай жатат. Болбосо ойгоно турган убактынан жарым саат минимальный боло турган болсо дагы uykusuzluk алып келет. Бул нерсе бир жумада 3 жолу кайталанса, ушул проблема деп келет. Болбосо түндө ойгонуп эле кайра уйку келбейт. Uykusuzluk мындай проблемалар көп ооруларды коскойт. Бир сөз менен эле көп ооруларга алып келет. Эми эмне кылыш керек? Албетте жанагы кыжалаттык, депрессияга алып келбей турган нерселерден арылыш керек. Бул эмне? Жумуштагы жамандай жанагы начальниги менен урушту, жумушунан айлык бербей койду, же жумушунан ийгиликке жетпей атат, аткара албай атат, үй бүлөдө кандайдыр бир скандал, өзгөчө жанагы болгон сеть. Бул телевизор болобу, бүгүнкү интернет болуп атат, өзгөчө ушул нерселер бул жана кыжалаттыкка алып келген ушул. Бул башта болгон мусордон арылгыла, уктаардын алдында таза жок дегенде 1 саатка чейин андай нерсеге аралашпагыла. Жана жумушта болгон, үй бүлөдө болгон проблеманы таштап туруп, башка ойго түшкүлө. Эми жатаардын алдында мен силерге айтып кетейин. Жана жаңгактан болгон, же болбосо өрүктүн данегинен болгон сүт ичсеңер, бизден көрүскөндөй, ал эң сонун элементтерди мээге жеткирет. Мелатонин деген гормонду алып калышыбыз керек. Эртерээк убагында жатышыбыз керек. Андан тышкары жанагы бир жакшы жыт берүүчү биздин учурда мынакей биз айтабыз лаванда дегенди, жакшына жыт сонун уйку бере турган лаванданы пайдаланып, жастыктын тушуна же башка жака жыт чыгарып, же болбосо башкалар жана лавровый листке чейин пайдаланып, жакшы уктап калгандар да бар. Көбүрөөк кыймылдашыбыз керек уктаардын алдында. Сейилдеп чыгышыбыз керек. Силер байкайсыңар, көп иштеген адам келип чарчап уктаганын да билбей калат. Эмне үчүн? Анткени ал иштеп баардык жанагы терс гормондорду, кортизолдорду күйгүзүп салат. Ошон үчүн уйкусу жакшы болот. Медитация дегенде биз айтып кетет элек, Куран уксаңар андан жакшы болот. Куранды угуп, сыртка коюп койсоңор, кулагыңа тапсаңар эң сонун. Эми медитацияга эмне да кирет? Дыхание. Мына мен силерге көргүзөйүн. Мынакей. Деп бир 7-8ге чейин санаганга чейин дыхание чыгарып, бул ишти бири-бирине катып сыртка чейин чыганга чейин ушул медитацияны жатаарда жасасаңар, уйкуда жакшы болот. Жетер жерге кислород жана немелер барып жетип туруп, жана мышылдан жаман нерсени алып салыш үчүн жакшы нерсени ойлогула. Эми өлүмгө алып келеби деген суроого жооп берейин. Уйкусуздук өлүмгө алып келбейт. Мисалы, биздин учурда өтө көп, 10 жыл дебейли, 15 жыл, керек болсо 20 жыл уктаган адамдар келип ушул жерде дем салдырып жакшы болгондор бар. Андыктан алар өлбөй келгенден кийин биз айта алабыз. Уйкусуздуктан өлбөйт, болгондо көптөгөн проблема, ооруларды пайда кылат. Ошо оорулардын кесепетинен барып жанагындай жашы кыскарышы мүмкүн деп дагы айтылат. Андыктан уйкуңар тынч болсун, жүрөгүңөр тынч болсун, оорубагыла. Ассаламу алейкум.